Түп айыл аймагында эми азыр жалпы эле Кыргызстанда баягы кургакчылык болуп атпайбы? Буга чейин жаан менен баягы түп айыл аймагынан көп адамдарды суу каршы эмес. Азыркы убакытта мынакей кургакчылык болгонуна байланыштуу суу караш керек болуп калды. Суу карабыл десек азыр каналдар, лотоктор, илгерки сайыз убагында жасалган, талкаланган, сынган, тешилген ушун суу баардык жерге толук жетпей эле да. Көйгөй болуп атат. Мисалы мындай ушундай чачтыргычтарды алалы десек, ага бюджетибизден позволять этпейт. Ал үчүн жогорку республикалык бюджеттен же болбосо ошо өнүктүрүүдөн ушу бизге ушундай суу каргыч техникаларды алышыбыз керек да негизи. Азыр элдер жер менен айыл чарба болгондон кийин жер менен эле мисалы окат кылып атышпайбы? Азыр суугат маселеси чечилсе, элдердин урожайы жакшы болуп, кичине жашоо турмушта оңолмок деген үмүттөбүз да. Так азыр эми где-то суу кое берилип атат, бирок суу да аз болуп атат. Баардык жерге толук жетпей эле очеред менен суу карап атышат. А бул чипсы болсо үзгүлтүксүз күнү түнү суу карап атышат да. Буларга суу как-то суунун боюнда жетип атат да. Булардын чачкычтары бар, заманбап. Карапайым эл чындыгында кыйналды. Азыр өзүлөрү кетмен чаап кыйналып атышат да. Суу жетпей эле толугу баардык жерге. Лотокторду оңдош керек, жаңы долбоорлорду иштеп чыгыш керек. Ошол суу маселеси, суугат маселеси. Суу жетпегенге негизги себеп ошол лотоктордун сынганы, суу сактагычтарга баягы сууну аяка балык багып атышат деген ушундай маселелер болуп атат да. Анан суу толук жетпегендиги лотоктордун, каналдардын сыныгына байланыштуу да. Оңдош керек, көп оңдоо түзөө иштери жүргүзүш керек. Акча талап кылат көп акча. Азыр эми түптө болжол менен где-то бир 60-70% күйүп кетти, анда чыкпай деле калды, урожай жок. Мисалы мурун 1 гектардан мисалы 200 түгү алсам, мында бир 20-30 түгү алышты. Ушундай чөп көйгөй болду. Эми бул эми азыр чипсы деп биякта көп жерлерде сатып алышкан, а булар болсо буларга урожай жакшы эле, анткени суу карап атышат. Техникалары бар, оборудованиялары каражаты болгон үчүн иштеп атышат. Так азыр өкмөттө эч кандай долбоорлор келбей эле, пока арыктар сынык, лотоктор талкаланган, жасаш керек да. Ошол да себеп болуп атат да. А так эл өзү мындай колго арык чаап, бүтөп, мүшөк менен бүтөп, ар кандай способ менен суу жеткизип атышат да, бирок ошондо деле кыйын болуп